Дагы бир кайрылуу мына социалдык түйүндөрдө атайын ушу провокация кылып, ушу менин бутумдун сынып калгандыгы жөнүндө бир мушташты көрсөтүп, бир калпак кийген кишинин артынан тартып мушташын көрсөтүп, анан ошондон кийин анан буту сыныптыр деген бир TikTok'то видеолорду чыгарып Facebook'ка таратканга абдан аракет кылып атышат. Бул дагы жалган маалымат, бул дагы фейк маалымат. Эч кандай мушташ, эч кандай уруш, эч кандай талаш эч жерде болгон эмес. Бул Алланын тарткылыгы. Кырсыктап ушу жаз айында, кыштын аяк айларында ушу бутумду сындырып, мен 2 айдан бери жатып калдым, жумушка чыга албай, операция болуп, башка болуп. Мына бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, Кудайга чексиз мактоолор болсун. Мына балдак менен басып, кыймылдап бүгүнкү күндө кайрадан баягы иш аракеттерибиздин бүт бардыгын баштап атабыз. Мына ушул текшерүүлөрдүн натыйжасы менен толук түрдө биз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын аппаратына толугу менен кызматтык каттарды дайындап атабыз. Жакынкы күндөрдө ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ал жактарга толук кызматтык каттар жөнөтүлөт. Ошондуктан мен бүгүн ишенимдүү түрдө айта алам, эч кандай тандоо жолу менен, эч кандай бирөөгө эрегишүү жолу менен, бирөөнү көрө албастык кылып жасалып аткан иштер жок. Биз ар бир жасап аткан нерсени далил менен, факт менен көзүнө көрсөтүп, ошол кетирген кемчилигине жараша бүт бардык кызматкерлерге жазасын берип атабыз. Бул иш мындан ары дагы Кудай кааласа мыйзам чегинде уланат.